пандемия убагында иштеп ушу кызматын өтөп жүргөн ушу биздин МЧСтин кызматкерлерине, дарыгерлерине мен абдан ыраазычылыкты айтып кетем. Анткени ошо блокпосттордун баарында жүргөндө ошол жерде күнү түнү менен биздин баягы аскер кызматкерлери, ошонун ичинде мына кеңеш штабтык ошол жерде дарыгерлер жүрүп атты. Ошол эле убакта мына силердин дагы кызматкерлер ошол жерде күнү түнү туруп, күнү түнү ошол жердин баарын баягы дезинфекция кылып, көп иш-чараларды өткөрүп атты да. Ошондуктан мен ыраазычылыкты айтып кетем. Ошондуктан ушул оору болбосун деп, алдыда дагы прогноз деп баягы жаман айтып атышат, болушу мүмкүн экинчи деп. Анан экинчиси болбой эле койсун. Ошондуктан ушу биз алдын алуу иштерин кылып, ар бир күч түзүмгө, ар бир аскер бөлүккө, ар бир санчастка ушундай кислородный концентратор алып, ар бирине тапшырып кетип атабыз. Анткени баягы биз эне катары баягы биздин балдарыбыз, биздин аскер кызматкерлерибиз ден соолукта болсун дейбиз. Анткени өзүбүздүн ден соолук болбосо, элди кантип коопсуздукту кантип коргойбуз? Ошол нерсе эң биринчи планга коюшубуз керек. Эң негизгиси ушу мамлекетибизде жарандарыбыз, ушу аскер кызматкерлерибиз оорубаса дейбиз, ден соолукта болсун дейбиз. Деги эле ушу кыргыз мамлекети тынч болсун, аман болсун, бардыгына мен ден соолук каалайм.